Акыркы убактарда социалдык тармактарда айдоочулар сатып алган бензиндин көлөмү аз болуп жаткандыгын айтып, атайын желим бөтөлкөлөргө куюп текшерип көргөн видеолор көп тарап жатат. Кече күнү Алай районунун тургуну мен турган Россия май куючу бекетинин Гүлчөдөгү филиалынан 20 литр бензинге акча берип, бирок 3 литрдей аз алганын, май куючу бекеттер элди алдап жатат деген өңүттө видео жүктөгөн. Бул видеодо интернет колдонуучусу май куюу бекетинин ишине нааразы болуп, элди алдап жатканын айтып, терс пикир калтырган. 20 литрден 3 литрден сокконду элестете бергилем, канча адамдан согот. Видео тасма интернетте желдей тарап, аты аталган Россия нефть фирмасынын өкүлдөрү видеону тарткан жаранды жалган маалымат таратууда айыптап, тасмада май куючу колонкадагы табло көрсөтүлбөгөнүнө таянып, чындыкка дал келбей турганын айтышууда. Факт толук мындай фактически киргизген эмес, же таблодо куюлган литрди тарткан эмес, же чекти тарткан эмес. Мындай неграмотно обращение кылып койгон да. Пожалуйста, мисалы үчүн биз ар бир жаранды, ар бир блогерди, ар бир текшерүүчү органды мисалы үчүн келип, кеңири текшерип, кеңири контролдоп, кызыктыруучу суроолор болсо берип кетүүсүнө биз каршылыгыбыз жок. Кудайга шүгүр, андай кичинекей элдин азыраак бир тыйынын элдин акысына кирип урдай турган ондай максатыбыз жок. Акыркы убактарда айдоочулар май куючу бекеттердин ишмердүүлүгүнө ишенбөөчүлүк билдирген учурлар көп болууда. Көпчүлүк өз алдынча желим бөтөлкөлөргө бензин сатып алып, өлчөмүн текшерген учурларды видеого түшүрүп, соц тармактарда эл менен бөлүшкөнүн көрүүгө болот. Айдоочулар өзгөчө баалар жогорулагандан кийин ушул сыяктуу көйгөйлөр чыкканын жашырышпайт. Болот. Немесине, километр немесине жетпей атат да, кандай болбосун. Бар жол заправка деле ошондой болуп атат менимче. Воздух айдап коет дейт. Ошондой немелер. Километр немесине жетпей атат да. Ошого айтып атам го, 6 айдан бери уюп атканымдын себеби башка заправкалардан уруп атат. Урустан урганын көргөнүм жок. Ошо айткан километрим, айткан жолума жетип атат. Точно жетип атат бензиним. Мен өлчөп көргөнүм жок, эми баарысы биз мусулман давлатта жашап атабыз. Литрин алдабаса керек буну кожоюндары. Литрге караса керек. Эми карабаса өзү жакшы болбойт да. Кыргызстанда бензинге болгон баа ушул жылдын башынан тартып кошулуп олтуруп 59 сомго чейин жетти. Баалар өлкөнүн алыскы аймактарында мындан да кымбат. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.